Эчки чарбабызды азыр көрсөтөбүз сиздерге. Эчки сугарабыз. Чай. Азыр 80 маштан ашып калды. Жылыга теке оштуруп турабыз. Тигил англо-нубийский теке, терде кашка. Анан быйыл коштук, ошонун улактары Кудай буйрса жакшы түштү. Анан буну болсо эмки жылкыга алганбыз. Бул Пакистандан келген да. Жылыга ушу теке оштуруп асылданып турабыз да малды. Мурда айылда бакчык. Анан айылга батпай калганда көбөйгөндө чарбабыз көбөйдү. Анан бияка келдик да. Бияка келип кооператив түзүп, анан ушул жака багып атабыз. Жемин салып койдум. Сай бер. Желин ооруп калыптыр. Бул эчки чарбасын түптөгөнүмө 12 жылдан ашып калды да. Анан кийин ушу эчкин бакканыма бирдеке түрткү болот экен да. Келинчегим операция болуп, мастит болуп калып, анан сүт керек болуп калып, не истешендер аябай кымбат болчу ал учурда, жумуш жок. Анан кийин ошонун негизинде анан ушу эчкинин сүтү дары дегенден китепканага барып, китеп алып, ошол жерден көрүп калып, анан эненин сүтүнө барабар дегенде ошо эчкини багуу чечим кабыл алып, анан эчкини багып баштаганбыз да. Биринчи баягы эметкенде Россияга да 2008-жылы барып калгам. Ошондо да жумуш жок болуп, мигрант болуп, анан ошо супермаркеттерден ошо эчкинин сүтүн сатып алып, аябай кымбат экен, ошо 200 грамм эле ошо 120 рубль алган болушум керек. Анан өзүм да ошондо чечим калып, Кыргызстанга барып ушу эчки саап, балдарга сүт болсун, жумушчу орун болсун деп ошонун негизинде изилдеп баштадым да, китептерди окуп. Анан Бишкек шаарынан кыдырып отуруп, анан могу Занянский деген пародан таап, анан кийин баштагам да 4 эчки алып келгем. Азыр 4 эчкиден улагым менен 80 башка жетти да, улагым менен. Анан кийин 4 эчкини 15 миңден алгам да, ошондо 15 миңден алып 60 миң баш аяк ошондо курс ошондой болчу, $1000 тегерек болгон да. 4 эчкини алып келип анан кийин багып баштагам да. Анан балдардыга аябай жакшы натыйжа берди дагы. Баягы росу, өскөнү, анан балдар 9,5 ай, 10 айында эле басып кетти да. Аябай пайдалуу болду да. Анан кийин жумушчу орун создавать этели, баягы адамга дагы пайдалуу экен, иммунитетти көтөрөт экен. Анан кийин элге да пайдасы тийсин деп анан кийин ушу кооператив түштүп анан багып атабыз да. Бул башында Занянский болчу. Ошол эмне үчүн эң эле сүт жагы Занянский породалар жакшы да, баягы Союз учурунан бери келаткан, кийин Ташкентке барып исследование болуп, Ташкентский деп аталып калды. Анан кийин бизде мурда 10 жыл мурун Занянскийден башка жакшы порода жок болчу. Анан ошо Занянскийден баштадык. Анан кийин Альпийскийге өттүк. Анан кийин асылдандырып атабыз да, сандан сапатка отуруп. Азыр болсо англо-нубийский өтүп атабыз да. Альпа-нубийский болуп калды да биздики. Ошо эт сүт багытында болот экен ала. Эркек улактары дагы тең-тең эркек улактар туулат да. Ошо эт жагына да, сүт жагына да кетсин деп азыр ошо альпа-нубийскийди көбөйтүп атабыз да. Берде жайында ызык да, бери кыштоодо негизичи. Жайында ызык кетип, тоолор күйүп кетет, баары күйүп кетет. Анан кийин баягы жайында эме кылыш үчүн бияка күстүк айдап койдук да. Жастыкчы, арпа кошуп туруп айдап койдук бияка. Жанагы кышында көбү гидропоника кылып атпайбы? Бул илгерктен бери калган биздиги подсеп деп коебуз да.
экспресет менен арпаны аралаштырып сепкенбиз да. Анан кийин жайында муну бышелегенде эле эчкилерге оруп алып сала беребиз. Жайыт баары эле жайыт деп мал көбөйүп кетип жайыт тартыш болуп атпайбы? Ошонун негизинде баягы көбүнчө стойл болот да биздикичи. Ордунда бакканга ошого ыктап атабыз да. Тегеректин баары күйүп, жайылбай калганда, талаалардын баары эгирип калганда, анан ушуну оруп берип баштайбыз да. Оруп арпасын беребиз. Экспресет чыгып калат, аны кышында чабып алып кышкы тойду камдап коебуз да. Чык. Кой уй мисалы жана 1 жылдык тал теректерди көп жебейт да. Бул эчки жей берет. Ошосунан артыкчылыгы ошол да, жана розаларды мисалы күзүндө бутап салып атпайлыбы? Ошолорду деле бутап алып келип койсок жей берет да булар. Бул түркүн чөп жейт да. Ошосу менен буну бакканга жеңил да. Анан сүтү да аябай асыл болгон ошол себептен дары болгону. Азыркы баягы замандын талабына жараша бул эчки баягы үнөмдүү тойду аз жегенинен, жумушту аз кылганына байланыштуу бул кардарлар рынокто, базарда аябай көп да. Сурап атат, сүтүн сурагандар көбөйдү, улагын сурагандар көбөйдү, эчкинин өзүн сурагандар көбөйдү да. Анткени бакканга жеңил. Анан кийин сүтүн азыр кардарлар көбүнчө баягы эненин сүтүнө окшош болгондуктан көбүнчө жаш балдарга деп ушу энелер алат да. Азыр интернеттин булактарында көп маалыматтар бар бул жөнүндөчү. Ошол жактан алып, ошол жактан эметип, анан кийин кардарлар көбөйүп атат да. Ичели, алалы, алып келип бериңиз деп. Анан биздин максат ушу эчкини көбөйтүп 200 жеткизип, сүттөн сыр чыгарып, айран чыгарып, мыштак чыгарып, сүзмө кылып, ушуларды баягы таза азык чыгарганга аракет кылып атабыз да. Анан бул кийинки кичинекей баламды ушу эчкинин сүтү менен бактым эле, ушу тегерегизде балдарым баары сарык грипп менен ооруса дагы бул балдарым ооруган жок да, Кудайга шүгүр. Балдарын көргөн элдер эле айтып берет, бул эчкинин сүтү менен багылган шыр билинет, мынакей эчкиде болуп, беттерде тунук аппак, диатез, оосул деген оорулар болгон жок. Өзүм да жаш кезимде эле ушу колум, буттарым, сөөктөрүм сыздап ооручу. Ошолордун баардыгы дарыланган жок, ушу эчкинин сүтүнөн калды деп өзүм неме кылып калдым да. Анан көпчүлүк немелер азыр көбүнчө кардарлар сураганда ушу кичинекей жаш балдарга сурайт да. Көп эле азыр жаш келиндер ушу эмче менен сүт чыкпай калды деп эле төрөлгөндөн баштап берели дедик эле деп, анан ушу балам ичпей койду, балама жакпай калды деп кайра обратно келген бир дагы кардар болгон жок. Баардыгыныкына жагып, анан улуулар болсо, улуу адамдар көбүнчө сөөккө жакшы экен деп, иммунитети азайып баштаганда сөөктөр ооруп баштайт го, ошо сөөктөргө жакшы экен деп чийки ичип аткандар болушту. Баардыгы ыраазычылыгын айтып эле ошо Таласта көп элдер тааныйт. Таластагы элдердин баардыгы эле эчки сыбарлардын баардыгы ошо кимден десе ошо Токтогул деп эле менин жолдошумду айтат да. Анан майлуулугу да күчтүү. Буну мен андан немеден билдим. Мисалы эчкини уйдун сүт каймагынан мисалы 5-6 литрден 1 литр араң сары май алабыз го. Бул жерде мен азыр сызгырып көрдүм. 2 литр каймак чогулгандан кийин эле сызгырып берем. 2 литрден бир аз 2 литрге жетпеген кайра эле май чыгат да. Майы бир аз неме болот. Ак болот, бирок аябай даамдуу болот. Анан немеси да жакшы да, жүрөккө тийбейт.